Президенттик шайлоо жакындаган сайын интернет желесинде маалыматтык согуш күч алууда. Айрым талапкерлер бири-биринин сөзүнөн кынтык издеп, маанисин бурмалап айтып чыгышууда. Кырдаалга көз салып турган коомдук ишмерлер жеке кызыкчылыктын айынан элдин ынтымагына доо кетирбөөнү суранышат. Өзгөчө катуу каралагандар эмеле өздөрүнүн программасын айтпай эле жалаң эле ушул Садыр Жапаров асылы эле баягы каралап эле пайда жок нерселердин баарын ойлоп чыгарып эле ушак айындардын баарын ойлоп чыгарып эле эртеден кечке эле ошол Садыр Жапаров жөнүндө ушак айындарды жаман сөздөрдү айткандардын артын карап көргүлөр. Аркасын карап көрсөңөр аларга кылмыш иштери козголгон, коррупциялык иштери козголгон. Бүгүнкү күндө талапкерлердин арасынан калкка жакыны Садыр Жапаров болуп, ал элге гана таянып турганын оппоненттери жакшы түшүнөт. Саясаттануучу Марат Казакбаев Жапаров президенттикке шайланып келип калса, буга чейин мыйзамсыз аракеттенип жүргөндөр жоопко тартыларын баары жакшы түшүнүп турат дейт. Ошондуктан Садыр Жапаровду атайла путтан чалуу аракеттери жүрүп жатканын кошумчалады. Сөзүнө негизи иштегенине Жапаров булар эскиде керекте. Мурунку конституция бул жөнөкөй эле саясий бизнес болгондо кимге булар ошондой конституция керек? Парламент эле эмес бул. Бул жөн эле оюнда, шылтоодо ошо системаны киргизип атай авторлор байганда ошондо жеп жуткандар деп коет да. Ошондо ар бир пайда жөнөкөйгө түшкөн жок негизичи. Азыр баарыбыз көз ачып көрүп атабыз. Мурун деле эмчи ушу парламент ушу депутаттарды эң аябай сыноо пикир кылган, потому что булардан толк жок болуп атпайбы. Жөн эле мындай интриганы, кара жумуштарды кылып эле ошондой буларга жагат да. Ошон үчүн булар шылтоп парламент система бизге керек деп атат да. Ал эми кыргыз эл артисти Саламат Садыкова Садыр Жапаровдон чыныгы лидерлик сапатты көргөнү үчүн аны колдоону чечкен. Ал жеке кызыкчылыкты четке кагып, бардык тараптарды биригүүгө чакырды. Ушул жолу мен ойлоймун, элибиз өзү толкуп, өзү чалкып, өздөрү алаканын жайып дегендей, ушул сен элең айланайын, сени күттүк эле деп энелер агайын журтубуз батасын берип жаткандан кийин мына азаматтарыбыз дагы мына умтулуп турган шайлоодо өзүнүн олжосун алам деген мөрөй меники болсо экен деген ошондой кичине бир өзүмчүлдүк бияка кое туруп бул жерден жанагы Садык шер азамат экен. Мындай карап байкады да, кыракы жигит экен, жол берейин деди. Ошонун соңарындай ошо баарыбыз чыйылып келип эле ынтымакта Садырыбызга жол берели. Элдик лидер Жапаров өзүнүн оппоненттери тууралуу жаман айтпай, алардын ар бири кыргыздын татыктуу уулдары экендигин эл менен жолукканда байма-бай айтып жатат. Коомдук жана маданият ишмерлери болсо ар бир адамдын тандоосун сыйлоого чакырат.